Бишкек шаардык муз аянтчада кыз келиндер арасында хоккей боюнча Азия жана Океания кубогу үчүн эл аралык мелдеш башталды. Мелдештин расмий ачылышында мамлекеттик туу жаңырып, оюндун катышуучулары тааныштырылды. 6 күнгө созулган мелдеште Кыргызстан, Бириккен Араб Эмираттары, Иран, Индия жана Филиппин өлкөлөрүнүн курама командалары бири-бири менен бир айлампада ойношот. Хоккей боюнча кыз келиндер арасында Азия жана Океания кубогуна арналган мелдештин биринчи күнүндө Кыргызстандын тандалма командасы Филиппиндин курамасы менен беттешти. Оюндун биринчи тайпасында өлкөнүн хоккейчилери 2-3 упай менен алдыга чыкса, экинчи тайпада эсеп 4-4кө теңелип мелдеш кызыл жүрдү. Кыргызга ийгилик каалайбыз. Ошон үчүн бияка келдик. Бүт үй-бүлөбүз менен келип баарыбыз отурабыз бул жерде. Балдарга да келгенбиз, кыздарга да келдик. Эми үмүтүбүз чоң, жакшы кыздар бар экен, жакшы ойноп атышат. Ушул жерде Кыргызстан бирок жакшы ойун алып барып атат. Бир аз жанагы коргоочу жагынан слабыйраак болуп атат. Атакасы калгандары баары жакшы эле. Биз дагы тиги кызыбыз ойнойт бул жерде. Ошого келгенбиз. Кудай буйругутуп эле кетсин. Тилегибиз ошол эле. Я думаю, хоккей – это такой командный вид спорта, вот, очень много общего с футболом, и для меня очень важно, чтобы девочки занимались спортом и занимались тем, что им по душе. Акыркы тайпада Кыргызстандын командасы Жаштык Кылдыбы Айтор 7-4 эсеби менен Филиппиндин курама командасынан жеңилип калды. Эми биздин команда жаш команда. Бизде мисалы болгону бир 30-35 кыз бар. Ошонун ичинен тандалып 20 кыз ойноп атышат. Баягы прогноз айтканда спортто алыспыз, эми үмүтүбүз бар, бир призовойго илинсек деген. Былтыр хоккей боюнча өлкө тарыхында алгачкы жолу кыздар курама командасы түптөлүп, Азия жана Океания кубогунда алгачкы жолу ойноп жатышат. Бирок команда жаш болсо да Филиппин менен тең тайлашып, татыктуу оюн көрсөттү. Буга чейинки беттеште Бириккен Араб Эмираттарынын курамасы ирандык спортчулардан 16-0 эсебинде жеңилген. Ысык көл облусунун Атыранай деген айылынан биринчи түптөлүп чыгып, азыр биякта азыр Нарындан, Бишкектен, ошо Новосибирскиде өзүнүн бир кызыбыз бар, кимдин ошол жакта ойнойт да. Ошолор келип курама команда чогулганына бир былтыр эле биринчи жолу чогултуп, биринчи жолу сбор өткөзүп, бир мелдешке барып келгенбиз. Ошондо менен айтканда курама команда 2 эле жыл болду түзүлгөн. Болгон оюнун көрсөтүп атат. Бул 5 жылдын ичинде ушунча кыздарды алып келип топтоп бир ушундай эл аралык мелдешке катышып аткан өзү биздин кыргыз хоккей үчүн бир чоң жетишкендик деп ойлойм. Белгилей кетсек, бүгүн Индия менен Бириккен Араб Эмираттары ойносо, Кыргызстан Ирандын курама командасы менен күч сынашат. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.